Амитивиллдеги каргыш. Жайгашкан жери Амитивилл, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, АКШ. Окуя датасы 1974-1975 жылдар. 1974 жылдын муздак ноябрь түнү Лонг-Айленддеги тынч көчөлөрдүн биринде жайгашкан чоң ак түстөгү үйдө коркунучтуу тынчтык өкүм сүрүп турду. Ал үйдө Дефео үй бүлөсү жашачу. Ата-энеси Рональд жана Луиза жана алардын балдары Донна, Эллисон, Марк жана Джон Мэттью. Түн ортосунда үйдүн улуу уулу 23 жаштагы Рональд Дефео атасынын курал-жарак шкафын ачып, 35 Марлин үлгүсүндөгү мылтыкты алды. Эч кандай талаш-тартыш же кыйкырык болгон жок. Биринчилерден болуп ата-энесин аткандан кийин ал биринин артынан бири 4 бир тууганын атып өлтүрдү. Эң эле таң калыштуусу, кошуналар бир да ок үнүн уккан эмес. Ал эми курмандыктардын баары өз керебетинде жаткан бойдон өлгөн. Кийин Рональд бирөө мага ушундай кыл деп буйрук берди деп көрсөтмө берген. Кыргындан 1 жыл өткөн соң бул чоң 2 кабаттуу үйдү Жорж жана Кетти Лутц аттуу үй бүлө сатып алды. Алар 3 баласы менен көчүп киришти. Үйдүн тарыхын алар жакшы билишкен. Бирок баасы өтө арзан болгондуктан сатып алууну чечишти. Алгач баары тынч көрүнгөн. Бирок көчүп келгенден кийин бир нече күн өтпөй түшүнүксүз окуялар башталды. Эшиктер жана терезелер өзүнөн өзү ачылып жабыла баштады. Кээде катуу гүрс эткен үндөрдөн дубалдар титиречү. Үйдүн ичинде мөңгүдөй муздак аба пайда болуп, анын булагын таба алышкан эмес. Дубалдардын айрым жерлеринен жашыл түстөгү жабышкак суюктук агып чыга баштаган. Кетти түнү төшөгүндө жатканда көзгө көрүнбөгөн колдор аны кармап, ордунан тарткандай сезчү. Балдардын бөлмөсүндө кресттер илинип турчу, бирок таң эртең менен алар тескери айланган абалда табылчу. Бул үй бүлөнүн кичүү кызы 5 жашар Мисси түнү Жоди аттуу дос менен сүйлөшө баштады. Ал Жодини чоң кызыл көздүү кара тузгуй түрүндө көргөнүн айткан. Бир жолу Жорж терезеден караганда 2 чоң кызыл көз карап турганын көргөн. Ошол замат көздөр жоголгон. Жорж күн өткөн сайын агрессивдүү боло баштады. Ал дайыма муздак сезип, каминдин жанына сааттап отура берчү. Кетти болсо түнү түшүндө Дефео үй бүлөсүнүн өлтүрүлүп жатканын көрө баштады. Ал түшүндө алардын өлгөн жерлерин так көргөн. Көчкөндөн кийин так 28 күн өткөндө Лутцтар бир түн ичинде үйдү таштап качып кетишти. Алар кийимдерин да албай тек гана чыгып кетишкен. Кийин алар кайра кайтып келген эмес. Үйдү тез арада сатууга аракет кылышкан. Бул окуя дүйнөгө The Amityville Horror деген ат менен белгилүү болуп калды. Көптөгөн китептер, документалдуу фильмдер жана хоррор тасмалар тартылды. Бирок азыркы күнгө чейин талаш бар. Лутцтардын окуясы чын эле болгонбу, же алар кыргындын фонунда акча табуу үчүн чоңойтуп айтканбы? Бирок ошол үйдө болгондордун көбү терең коркуу сезимин жана түшүндүргүсүз кубулуштарды сезгенин айтышат. Окуя аяктады. Бирок анын артында көп суроолор калды. Кийинки видеолорубузда дагы коркунучтуу жана сырдуу окуяларды угасыз. Катталууну унутпаңыз.